кызыл колтопка бүт онкологический ооруларга кетет да. Аябай жакшы жардам берет бирок. Баканы ишиси порошок кылып, аябай жанчып, эмеге кошуп жедик. Жардам бергендерге балким жардам берип атат, бирок мага жардам берген жок. Жар барларды колдонуп, ошол менен айыгып кеттим деген кишини көрө элекмин да. Нарылыкка деп кармап сатып жатышат деген маалыматтар деле бар, бирок тилекке каршы экологиялык техникалык кызматыбыз издеп кармай алышкан жок бүгүнкү күндө. Бир да факты катталган жок. Аягында экен чок. Баспайсың масты кой. Сиз да уялыңыз эжекеси, мыйзамсыз иш кылбаңыздар. Сиздер да уялыңыздар, туура түшүнүңүздөр. Мен сатпай кетишке Менин колумдагы сүрөттө кызыл боорбака. Бул мурда Кыргызстандын саздуу аймактарында абдан көп болчу. Азыр болсо экологдор алардын саны кескин кыскарып кеткенин айтып, коңгуроо кагууда. Негизи кызыл боорбакалар 2007-жылы эле жоголуп кетүү коркунучунда турган жаныбар катары таанылып, Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Бирок ага карабастан аны кармап, сатып, дарылык багытта колдонгондор аз эмес. Биз кызыл боорбаканы кантип кармап, кайда сатып, бул бизнес кантип гүлдөп жатканын, экологияга орду толгус зыян келгенин иликтеп чыктык. Аягына чейин биз менен болуңуз. Бул Нарын облусуна караштуу Кочкор районунун Туз айылы. Биз иликтөөбүздү дал ушул айылдан баштоону туура көрдүк. Биздин жашыруун булактар берген маалыматка караганда кызыл боорбакалар мына ушул айыл аймагынан кармалып, андан ары Бишкектин базарларында сатылат экен. Нургазы Солтобек уулу бала кезинен эле ушул айылда жашап келет. Анын айтымында аталган айылдын саздуу аймактарында мурда кызыл боорбакалар көп байырлап келген. Айрыкча күн жылуу кезде бакалар абдан көп болуп, алардын чурулдаган үндөрү үйгө чейин кадимкидей угулуп турчу дейт. Айыл тургуну акыркы жылдары алардын үнү эмес, караны дагы көрүнбөй калганын айтып кейиди. Ошо сазыбызда ушундай кызыл колтук бакалар биз бала кезден бери эле көп болчу эле. Кийинки жылдар негедир жок болуп кетти, ушул дарычылыкка деп теришип. Бир убактарда 15-20 кап келип алып, филактарды коюп алып терип кеткен күндөрү болушту. Бизге да келип жүрүштү терип бергиле деп. Анан азыр дээрлик жок койсо болбой атат да бул бакачы. Ошо мунун жок болуп кетүү себеби дарычылыкка деп буту баскандын баары келип терип кетишет. Кээде көрүп калсак коюп ала дейбиз, жоголуп атат деп. Экинчи себеби ушул Кочкор районуна негизи Норка деген жандык коюп кетти. Ошол бул баканы да жейт экен, бул сасыбыздын баарында андатырлар болчу эле, анын баары жок болду. Коён көп болор эле жапай коёндар. Анын баары жок. Нургазы Солтобек уулунун айтымында айылда кызыл боорбакалар дээрлик жок калса да, аны издеп кармаганы келгендердин аягы азыр деле үзүлө элек. Жергиликтүүлөрдөн эми кээ бирөө суранса, баягы чоңдор эмес, бала чакалар анча-мынча тыйынын бербейишет экен, келип бу жерден чоочундар тааныбагандар. Алардын тыйынына кызыгып ошо кармап берип жүрүшөт. Азыр деле кээде келип бирлер айтып калышат экен, ошо көрүп калабыз балдарды. Бирок мурункудай ачык айтышпайт да азыр. Мындан 10 жыл, 15 жыл мурун кадимкидей эле бизнес болуп кеткен мактан. Биз баланчаны теріп өткөчтүк, баландай кылдык, баландан кишилер келип билдеп тагалышчы. Кочкор районунда кызыл боорбакалардын саны кескин кыскарып кеткендиктен аны кармап акча тапкандар башка аймактардан кармай баштаган. Биздин жашыруун булактардын айтымында акыркы учурларда кызыл боорбакалар Ысык көл облусунун Тоң районунун Коңур өлөң айылынан кармалып келүүдө. Анын чын төгүнүн билүү үчүн биз бул айылга дагы баш бактык. Биздин чыгармачыл топ бул айылдан мектепте биология мугалими болуп эмгектенген Адила Салиева менен баарлашып калдык. Жаныбарларга өзгөчө аяр мамиле кыларын айткан мугалим акыркы убактарда кызыл боорбакага болгон суроо талап көбөйүп баратканын айтып берди. Ал билдиргендей кызыл боорбаканы кармап элдик медицинада колдонгон көрүнүш көбөйдү. Азыр деле бар, ошо кызыл боорбаканы издегендер бар. Аны пайдаланганда эми айыгып кетем деп ойлошот да, эми дарычылык касиети муундардын оорусуна жакшы экен да, муундардын сөөктөрүнүн оорусуна, ошондой эле жана жаман ооруну деле айыктырабыз деген ой менен биздин ата энелерибиз деле, биздин туугандарыбыз деле көп эле көрүп жүрдүк. Аны кармап балдарга айтабыз да, кармап келгиле деп. Ана балдар кармап, аны кайра кургатып, мясорубкадан өткөрүп, жана порошок кылып жасашып,
анан ошону дарычылыкка пайдаланып жүрүшөт, азыр деле пайдаланышат негизи. Издегендерди группадан угуп калам да. Негизи мамлекеттик деңгээлде ушуга көңүл бурушубуз керек да. Негизи жаратылыш ресурстарын коргоо экологтору жакшыраак иш алып барышы керек деп ойлойм. Ошондой эле ошо экологтор келип түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, аны менен бириктикте мен ошо биология мугалими болуп эмгектенем деп атпаймынбы? Ошо биология мугалими болгондуктан ошо окуучуларга дагы мен колдон келишинче өзүм түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атам. Кызыл колтук бака, башкача айтканда кызыл боор бака. Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген сейрек кездешүүчү жана коргоого алынган жаныбарлардын бири. Илимий тилде ал Rana asiatica berdiega деп аталат. Ал эми аймакта аны көбүнчө борбор Азия бакасы деп да атап жүрүшөт. Кыргызстанда кызыл боор бака саздактуу аймактарда гана кездешет. Негизи кызыл боор бакалар 2007-жылы эле жоголуп кетүү коркунучунда турган жаныбар катары табылып, Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Адистердин айтымында баканын жок болуп баратканынын биринчи себеби климаттын өзгөрүшү болсо, экинчи себеби адамдык фактордун кесепетинен саны кескин кыскарып кеткен. Бишкектин так ортосунда жайгашкан Ош базары эң ири соода жай болгону менен бул жерди тартиптүү жана көзөмөлдүү сактоо дайыма эле мүмкүн боло бербейт. Бул базардан дар чөптөн тартып бака жана жылан сыяктуу жаныбарлардын түрүн да табууга болот. Алардын катарында дал ошол кочкор менен тоң тараптан кармалып келинген кызыл боор бакалар дагы сатыларын биздин булактар айтышты. Кармоого эмес, кол менен тийгенге да тыюу салынган кызыл боор бакаларды саткан сатуучуларды табуу кыйынга турган жок. Биз Ош базарынын кургатылган мөмө жемиш саткан бөлүгүнө баш багып, бака барбы деп суроо затканыбызда оң эле жооп алдык. Саламатсыздарбы? Эме издеп жүрдүм эле, бака издеп жүрдүм. Сизде барбы? Кызыл колтук бакалар мурда алдыңар беле? Анкологический оорулар келип. Кызыл бака деп коюмчу. Кургатылган бака, кургак бака. Ошо кызыл колтук деди го ма? Анан кийин ал ошо Бирөөсүн 300ден берем, атак бирөөсү 350 сом. жүрөсү 350? Бирөөнү 350 сатабыз, негизи 300ден берем. Канча Ал жана бөлүнүп экен го Кытайдыкы өзүбүздүкү деп. Местный бар, местный бөлдүк бар, ана Кытайдыкы бар. Ал алып чыгайын экен. Местный бака, аны Кытайдыкы. Кытай менен местный кантип эметилет? Айырмасы бар, андан кийин местный чоң. Кытайдыкы жакшы. Кытайдыкы бул Кытай өзү дарыланып жүрөт. Тапылмайчы. Кытайдыкы ошончо антибиотик оорубайт да, жана бака жылан жешет. Жаман чыгарбайт да бөлүп. А негизи алды бөлдүк. Кызыл боор баканы онкологиялык дарттарга дарылык касиети бар деп аны сатып алгандар көбөйгөн. Жаман дартка кабылгандар мындай кадамга элдик медицина менен дарыланган табыпчылардын кеңешинен улам барышаарын айтышты. Каарманыбыз Шайырбүбү Сагынбаева мындан бир нече жыл мурун онкологиялык ооруга чалдыгып, кызыл боор баканы колдонуп, оорусун күчөтүп жибергенин айтып берди. Биринчи жолу мен бир подружкам сокулукта аябай жакшы тааныш киши бар, жүрүп ошого баралы деп анан ошол кишиге барып очередь аябай көпкө чейин күтүп анан кийин бардык. Баканы иши порошок кылып, аябай жанчып, эмеге кошуп жедик, а жыланды болсо мындай чийки сыяктуу болуп калды да. Аны жей албай койдум. Жүрөгүм айланып эле кускум келип. Жардам бергендерге балким жардам берип атат, бирок мага жардам берген жок. Билбейм ошолсачы, андан кийин дагы 7 күн кел деди. Анан кийинки 7 күнүндө уже мен чыдабай кеттим, жок, доктурга эле барайынчы деп анан доктурга келип анализдерди тапшырып, анан ошондон кийин көрүндүм да. Дарыгерлер элдик медицинада бака менен дарылоо ыкмаларына карыманча каршы. Улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Нурбек Букуев кызыл боор баканын этин жеп, сорпосун ичип, онкологиялык илдеттин айыгып кеткен учурлар болгон эместигин айтат. Элдик медицинанын өзүнүн сөзсүз түрдө кандайдыр бир касиеттери бар. Туура касиеттери бар, бирок онкологиянын дарылаган учурда эмес. Туура айтасыздар, жанагындай кызыл китепке кирген жаныбарларды колдонушат, жыландарды, бакаларды, андан тышкары чөп чаар менен дарылагандар бар, бирок ушул 21 жылдын ичинде, мен ошол улуттук онкология борборунда иштеп, 21 жылдын ичинде биздин медицинадан тышкары
чөп чарларды колдонуп же болбосо кандайдыр бир жаныбарларды колдонуп ошол менен айыгып кеттим деген кишини көрө элекмин да. Букуевдин айтымында тилекке каршы бейтаптардын көпчүлүгү башында бака, жылан сыяктуу элдик дарыларды колдонуп, оорусун күчөп кеткенде гана дарыгерлерге кайрылышат. Өлкөнүн башкы онкологу элдик медицина ыкмасы менен дарыланган адамдардын көпчүлүгүнүн жашоо мөөнөтү кыскарып кетерин айтып, бейтаптарды элдик медицинадан алыс болууга чакырат. Көбүнчө учурда биздин баягы дарыгерлерибизге биздин баягы бейтаптар кайрылат өтө күчөп кеткенинде. Сурап келсең эле мен тигини колдонгом, дарыды ичкем, чай чөптөрдү ичкем, анан тигиге баргам, анан буга баргам, бака жегем, анан жылан ичкем деп эле анан келишет, анан карасаң эле күчөп кеткен. Дагы бир өзүмдүн тажрыйбаман айтып кетейин. Бизге ошо бир мага өзүмө бир оорулук айрылат. Мен көрүп айтам, операция жасаш керек. Операция жасап, анан кийинки баягы дарылануусун улантышыбыз керек деп айтам да. Десем, макул дегендей болот дагы, бирок жоголуп кетет. Эми баягы бейтаптар көп болгондуктан ар бирин контролдой албайсың, ал жоголуп кетти, ошону менен жок. Бир нече убакыттан кийин баягы так айта албайм, бирок бир нече убакыттан кийин ошол аял киши болчу кызы, күйөөсү колуна көтөрүп келди. Арыктаган. Анан мен эми көрүп эле тааныдым. Эче эмне болду деп эле баягы маек куруп калсам, кайсы бир ууну ичиптир. Уу ичип, буту баспай калганга чейин. Бутунун нервтери жукарып, иштебей калганга чейин ичип жүрө бериптир. Анан такыр баспай калганында, анан келип баягы тууган уруктары, күйөөсү, кызы эми келип аябай жалдырады да. Мен албайм десем болбойт. Мунуңар бирдеме болот. Операция кылганга мүмкүн эмес. Карагылачы канчалык калсыратып ийдиңер. Көрсө бир абысыныбы бирдемеси ошондой, сен ушуну ичсең жакшы болосуң деп ошо ишенип ичип жүрө берип, ошондой жагдайга чейин келип калыптыр да. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун расмий сайтында баканы кандайдыр бир ооруларга шифа болор тууралуу маалымат жок. Дарыгерлердин айтымында бака жана жылан сыяктуу илимий медициналык изилдөөлөр буга чейин жүргүзүлгөн эмес. Кызыл китепке кирген кызыл боор бакаларды коргоо, алардын мыйзамсыз сатылышын көзөмөлдөө милдети Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигине жүктөлгөн. Министрликтин маалыматы боюнча кызыл боор бакаларды кармап сатуу боюнча мыйзам бузуу фактылары расмий катталган эмес. Традициялык медицина деп коебуз, ошолор дагы бир оор илдеттерге дары деп алып чыгышып, ошолгондо дарылыкка деп кармап сатып жатышат деген маалыматтар деле бар. Бирок тилекке каршы биздин ошол экологиялык техникалык кызматыбыз издеп кармай алышкан жок бүгүнкү күндө. Бир да факты катталган жок. Биз эми расмий түрдө кайрылуу жасап сураганбыз. Биздин кайрылууга бир ошол кызыл колтук баканы мыйзамсыз кармап сатып аткан бир да фактыны катталган эмес. Биз бул менен мындай мыйзам бузуу жок деп айта албайбыз. Мыйзам бузуу болушу толук ыктымал. Бирок тилекке каршы биз ошол мыйзам бузуунун алдын алып, тийиштүү чечимдерди кабыл кылган жок болушубуз мүмкүн. Кумар Мамбеталиев кызыл боор баканы сактап калуу үчүн министрликтин аймактардагы өкүлдөрү мектеп окуучуларына атайын лекцияларды өтөөрүн белгилейт. Бөлүм башчы сейрек кездешүүчү баканын бул түрүн коргоо үчүн аны кармагандар, саткандар тууралуу маалыматы барларды министрликке кол кабыш кылууга чакырды. Эгерде жөн эле ошол сатып аткан, кармап аткан видеолор болсо, биз менен бөлүшүп койсо, ошо видео материалдын негизинде деле биз укук коргоо органдарына кайрыла алабыз. Андан сырткары, эгер биз менен жардам берип көмөктөшүп, ошо маалыматтарды бөлүшкөн инсандарга, биздин атууларга биз өнгөн каражаттын 50%-ын сыйакы катары беребиз. Биз азыр экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин өкүлдөрүн Ош базарга чакырдык. Азыр алар келсе, министрликтин өкүлдөрү менен чогуу Ош базарга кирип, рейд жүргүзөлү деп атабыз. Азыр күтүп атабыз. Алар эгерде кызыл колтук баканы аныкташса, ошол жерден тиешелүү протоколдор түзүшү керек. Азыр күтүп атабыз, канча убакытта келип калат экен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биз чакырдык сиздерди. Менке Дилде. Бишкек шаар Ала Мүдүн башкармалык башчысы Азамат Окешев. Бул биздин служба экотех центральный аппаратта биоресурстарды контролдоо
Соңуңуздар соңуңуздар Бұлар осы біздің инспекторлар. Біздің Бішкек шаһарлық башқармалығының инспекторлары. Мен башқармалық басшылық инспекторларымыз Мырзакеров. соңуңуздар Пресс-службамыз кетті, ана милициялар да болады. Азамат. Саламатсың. соңуңуздар Бақа аламыз. Көлдүкү башкарды койдум. Кызыл бакалар бар. эже жаңы эле ичинен көрдүк го көргөзүңүз го жок эже жаңы эле көрдүк го биз 10 штук бар болчу алып келдим көргөзүңүз эже Сатып атасыздарбы жекеси? Сатып атасыздарбы? Келгенде сатабыз. Анан кийин алып кетип калса жок калат. Кайсыл жактан келип атат? Билбейм да, киеттерди капсам билем. Базардагы соодагерлер баканы сатып жатышканын моюндаган менен тиешелүү кызматтын өкүлдөрү түшүндүрүү иштери менен гана чектелишти. Соода жайдын кампаларын жана текчеден ары өтүп текшерүү үчүн азырынча экономика министрлигинин уруксаты керек экендигин айтышты. Анда эч кандай деле жыйынтык болбойт экенден, потому что нар жака кирип сиздер текшергенге укугуңуздар жок. Булар нар жака коюп эле сатып берсе болот экен да жашыруун. Жок, анткени алыппыз. Бул жерде азыр текшер десеңиздер, биз Минэкономдон предписание алып келип, анан кайра текшеребиз. Азыр башкармалыкка эметилет, айтылат, поручение берилет. Минэкономдон предписание алып текшерилет депчи. 1-2 жума 10 күндүн ичинде ушу алып келип текшеришет. Бирок эми баягы Минэкономдон алып текшеришетте булар ошо человеческий фактордор катып коюшу мүмкүн, жок кылып коюшу мүмкүн, ошондой контрабанда жол менен боюнча берет да. Жолдон эгерде кармалып алып келаткандар кармалып же ачыкка чыгып сатып атканда көп болсо, анда мыйзам чегинде чаралар сөзсүз түрдө көрүлөт да. Кызыл китепке киргизилген жаныбарларды кармагандарга жана аны саткандарга карата тиешелүү жазалар каралган. Бүгүнкү күндө бул жаныбарды кармагандар үчүн мындай жазалар каралган. Кармоо жана сатуу фактылары үчүн жеке жактарга 10 000 сомдон 20 000 сомго чейин, ал эми юридикалык жактарга 65 000 сомго чейин айып пул каралган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013 жылдын номер 224-токтомунун негизинде 10 000 сом доо коюлат. Кызыл китепке кирген түр катары мунун жазасы болот. Мисалы үчүн бул кызыл китепке кирип сейрек кездешүү түр катары эсептелгендиктен буну баягы кылмыш жаза кодексинин негизинде дагы жоопко тартуу мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары ошо кармалган түрлөрдүн санына жараша доо коюлат. Кызыл боорбака башка бакаларга салыштырмалуу денеси кичирээк келип, чоңдору 8 сантиметрге чейин жетет. Бул жаныбар дээрлик жок калганына байланыштуу мыйзам боюнча аны кармоого, ташууга жана сатууга тыюу салынган. Мындай жаныбарлардын жоголуп кетүү коркунучу бар экени Кыргызстанда да таанылып, 2019 жылдын 6 сентябрында Кыргызстандын Маалымат технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети атайын филателиялык белги катары Кыргызстандын кызыл китеби рептилиялар жана амфибиялар темасында почта макалаларын чыгарган. Аталган коллекцияга кызыл колтук бакада киргизилип, өзүнчө маркада чагылдырылган. Бул демилге жаратылышты коргоого, элдин көңүлүн жоголуп бараткан түрлөргө бурууга багытталган маанилүү кадам болгон. Бизде баканын 3-4 түрү бар Кыргызстанда болгон. Ошонун ичинен экөө кызыл китепте. Бизде 2 курбака, 2 суу бака бар. Ошол суу баканын ичинен ошо кызыл боор бака кызыл китепте, ал эми курбакадан болсо жашыл курбака кызыл китепте да. Эми негизгиси бул кийинки кездерде бакалар баардыгы эле жок болуп кетти десек жаңылышпайбыз. Барган сайын айлануу чөйрө бузулуп атат. Буларга болгон басым көбөйдү. А негизи көлдө көп болчу да. Эми көлдө дагы кандай кылып атышат? Балдарга айтып коет, алып келчи, 5 сом беребиз, 10 сом беребиз, чогултуп келип берип атпайбы? Мына. Анан чогултуп атканда негизи 2 жыл, 3 жыл алып келип атпайбы? А бул бака 4 жыл болуп төлдү. Мына ошо 4-чү жылга жетишпей атпайбызбы? Төлдө өзүлөрүнүн уруктан чачат да. Мына ошого жеткирбей атпайбызбы? Жыл сайын эмес, ошону 4 жылда бир эле төлдөйбү, бул кызыл. 4 жылда 1 жыл төлдү, ошого жетишпей атпайбызбы?
экинчи үчүнчү жылдарды кармап алып мына базарда сатып атат. Мына былтыр эмеде болдум мен Каракол шаарында базарына кетип барсам, бир бугайып калган эле аял 50-60 сатып отурат ушу кургап калган баканы. Ачык элеби? Ап-ачык. Ана мен айттым да, жекеси кандай? Бул кыз деп десе, менден биринчи айтып келди, бул кызык депти, анан пайдасы бар деп, оор какой-то оорлардын баарына пайдасы бар деп. Анан канча турат деп сурап калсам, 180 сом дейт. Берейинби дейт, бербей. Мен айттым, болбойт да бул. Бака саткан болбойт, кызыл китепте. Эмнеге сатып атасыздар? Тоғыттаған жоқ. Сейитказы Сагынбаев Кызыл Боорбаканы сактоо үчүн атайын эскертме плакаттарды даярдап, мектептерге таратып келет. Бирок ал бул чара баканын коргоонун жетиштүү жол эмес экенин айтып, мамлекеттик деңгээлде иш-аракеттер көрүлүшү керектигин кошумчалады. Анын айтымында атайын коруктарды көбөйтүү менен катар жасалма уруктандыруу ыкмасын колдонуу зарыл.